Өзүңө тиешелүү жигиттерди алып, Ала тоонун күнгөй бетине көз салдылар. 2022 Борбордук Азия университетинин уюштуруусу менен башталган эл аралык кино фестиваль быйыл 3-чү жолу өткөрүлдү. Фестивалды уюштуруучулардын негизги максаты жаш кино режиссерлордун башын бириктирип, чыгармачылык жактан өсүп өнүүгө аянтча түзүп берүү болуп саналат. Мына ушул 3 жыл аралыгында фестиваль аймактагы маанилүү маданий окуяга айланып, жергиликтүү жана эл аралык кино эксперттердин көңүлүн бурган. Наша сеть кинотеатров «Синематика». Биздин «Синематика» кинотеатры мындай иш-чараларды дайыма колдоп келет. Буга окшогон эл аралык фестивалдар биздин өлкөбүздүн кино индустрия тармагынын өсүшүнө аябай чоң салым кошот. Себеби тажрыйба алмашуулар өз жыйынтыгын бербей койбойт. Сынакка көбүнчө жаш режиссерлордон тасмалар сунушталып, алардын тасмада айтайын деген өзгөчө идеялар мени кубандырды. Фестивалдын жеңүүчүлөрүнө ийгилик каалайм. Алгачкы жолу 2022 иш-чара өткөрүлгөндө фестивалга кино режиссерлордон 20 тасма гана катышууга сунуштама түшкөн. 3 жыл аралыгында анын масштабы кеңейип, быйыл 114 өлкөдөн 1933 тасма сунушталган. Анын ичинен 39 тасма тандалып алынган. Тасмалар эл аралык, регионалдык, профессионалдык, аймактык студенттер категориялар боюнча сынакта аз салышып, калыстардын сынынан өттү. Кинолорду көргөндө мен аябай таң калдым. Анткени чын эле дүйнө жүзүнөн жаш режиссерлордун мыкты тасмаларын чакырышыпты. Ошолордун арасынан мыктыларды тандаш дагы өтө оор болду. Анан ошол 3 топтун ар кимисине өзүнчө мыкты тасма, мыкты режиссер, анан мыкты деген бир 3 номинациядан кете турган болду. Кечени кыргыз кайрык музыкалык ансамблинин салттуу чыгармалар көрүккө бөлөп, жеңүүчүлөргө сыйлык тапшыруу аземине кезек берилди. Эң жогорку эл аралык сынак номинациясында көркөм жана даректүү тасманын экөөнөн тең ирандык режиссерлор жеңүүчү аталды. Ал эми регионалдык профессионалдык сынактан кыргызстандык режиссер Тынстан Темиржан Ромео аттуу кыска метраждуу тасмасы менен жеңүүчү болду. Аны менен катар дагы бир кыргызстандык Асел Умуралиеванын Айлиндин жомоктору даректүү тасмасы мыктаталды. Сыйлыктар тасма ээлери келбегендиктен жакындарына тапшырылды. Бул фильмдин идеясы жаштык кездеги балдардын мындай арулук сезимин ойготуу бири-бирине болгон. Ошону берген Ромео деп бул Ош областында Алай районунда тартылган. Менин уулум режиссеру жерге батпай толкунданып турам. Себеби баламдын жетишкендиги албетте ата-эненин сыймыгы. Андан тышкары регионалдык студенттер сынагынан 2 кыргызстандык чыгармачыл топ тарткан тасма мыктаталды. Атом балдар лабораториясы тарткан Коркуу деп аталган тасмасы мыкты визуалдык тасма аталса, Борбордук Азия университетинин студенттери тарткан Ислам сени менен кадам таштайбыз тасмасы көрүүчүлөрдүн копулуна толгон тасма деп табылды. This award is not just dedicated to myself. Жалпы Кайрат Дербишалиев, Алтынай Тургун, Нуркамал Жетигенова жана Адинай Мукамбетова аттуу студенттердин жардамы менен тасма тартылды. Башкы каарманыбыз Оттук айылынын тургуну Ислам баса албай ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген адам болгондуктан ошонун жашоого болгон үмүтүн, жасаган аракетин берели дегенбиз. Бул утуш биздин чыгармачыл топко дагы изденип, иштөөгө түрткү берет деп ойлойм. I could be the bridge between the university. Ар бир номинация боюнча көркөм кыска метраждуу, даректүү жана көрүүчүлөрдүн копулуна толгон же калыстардын тандоосу боюнча 3төн жеңүүчү аталды. Жеңүүчүлөргө 500, 300 жана $200 байге жана атайын статуятка сыйлык катары тапшырылды. Максат Абдурахманов, Жеңиш Абдулдаевдин арын жаңылыктары.